Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала сиздердин кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчылык жана береке берсин. Рамазанда орозо кармоону жеңил кылып, ар кандай оору сыркоолордон Аллах Таала өзү алыс кылсын бизди. Мурдагы сабактарда айтканыбыздай эле, Рамазан орозосу адамдарды кыйноо үчүн парз болгон эмес. Балким орозо тутуу адамдардын ыйманын кубаттоо үчүн, пенде Аллахтан коркуусу үчүн, такыба болуусу үчүн парз болгон. Ошондуктан Аллах Таала уруксат берип, кээ бир оор абалдарда, кыйынчылыктарга душар боло турган кездерде орозо тутпаса болот дейт. Эгерде адам ооруп жаткан болсо же сапарга чыкса, анда ага орозо кармабай оозу ачык жүрүүсү жакшыраак. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Айяман ма'дудат, фаман кана минкум маридон ау ала сафар, фаиддатун мин айямин ухар." Парз болгон орозо эсептүү күндөрдө тутулат. Силерден кимиңер бул күндөрү оорулуу же сапарда болгон болсо, анда ал башка күндөрү ошол калтырып тутпаган күндөрдүн эсебинен тутуп берет. Бакара сүрөсү 184-аят. Аллах Таала өзү берген уруксаттарыны пендеси пайдалануусун жакшы көрөт. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Чындыгында Аллах Таала арам кылган күнөөлөрүнүн кылынышын жек көргөндөй эле, өзү берген уруксаттарынын дагы аткарылуусун жакшы көрөт." Муснад Ахмад. Сахабалар сапарда жүрүп, орозо кармап кыйналып калган бир шеригине көлөкө кылышып, салкындатышып жардамдашат. Ал абдан кыйналып калган эле ысыкта. Ошондо алардын жанынан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям өтүп баратып, "Шеригиңерге эмне болду? Ооруп жатабы?" деп сурады. Сахабалар: "О Аллахтын элчиси, ал оорулуу эмес, бирок ал орозо болчу" деп айтышат. Ал күнү күн абдан ысык болчу. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лейса минал бирри ан тасуму фис-сафар." Сапарда жүрүп орозо кармоодо жакшылык жок деп айтты. Муттафакун алейх. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.